адамдарды кечирген дейт. Аллаху акбар. Мына адамдарды кечириш оңой эмес. Кайнене келинин кечире алабы? Келин кайненесин кечире алабы? Кайнеже кайнсиңдилерин кечире алабы? Күйөөсү аялын кечире алабы? Аялы күйөөсүн кечире алабы? Ата-эне бала чаканы кечире алабы? Бала чака ата-энесин кечире алабы? А бул жерде Алла Таала айтып атат, о жакындар, адамдарды кечиргендер. Бирөө мага зулумдук кылды, бирөө мени ушактады, бирөө мага жала жапты, бирөө менин акыма тебеледи, укугумду тебеледи, акымды алып алды, бербей ата. Кечире аласызбы ошону? Нафс айтат, эмне үчүн кечиресиң? Шайтан айтат, эмне үчүн кечиресиң? Сени урматтабаса, сени сыйлабаса, сен тууралуу мындай сөздөрдү айтса, сен адамсыңбы, адам эмессиңби? Сенде намыз деген барбы? Шайтандын дааваты. Шайтандын чакырыгы. Нафсинин каалоосу ошондой. Нафсибиз бар да. А нафс кандай? Инна нафса ла аммаратун бису. Нафс дайыма сизди жамандыкка гана буйрат. Билип коюңуз. Нафс сизди жакшылыкка буйрубайт. Сизди бейиште көргүсү келбейт, сизди дозоктон көргүсү келет. Сизди дозоктон көргүсү келет. Адамдарды кечириш. Ванафина анин нас. Алла бир сөз менен айтып койду. Таква болгуң келеби? Адамдарды кечире бил. Эгерде адамдарды кечире билбесең, өзгөчө эң жакындарың ким? Күйөөң барбы, ата-энең барбы, аялың барбы, кайнене, кайната, бала чака барбы, тууган уруктар, атанын туугандары, апаңдын туугандары, эң жакындар, акариб. Ушуларды сен кечире билбесең, сен таква эмессиң. Таква болбогондон кийин сен үмүт кылбай эле кой, тиягын өтө кыйын ал. Алла Таала айтып атпайбы, бул Куранда менин сөзүм эмес да, пайгамбардын сөзү эмес да, периштенин сөзү эмес да. Бул каламулла, Алланын каламы. Ким Алла? Өз ким Алла? Сизди бизди жоктон бар кылган Алла. Сизге бизге мына акылды берген, мына көздү берген, мына ал өңдү берген, мына ушу ден соолукту берген, өмүрдү берген, неаматтарын чачып тартуулаган. Ал-Мун'им, хакыйкый неамат берүүчү. Ден соолук, акыл эс, иман берген. Ушу Алла ааламды жаратуучусу, ааламды көзөмөлдөп, ааламды жүргүзгөн, жоктон бар кылган. Сизди бизде эмес, бардык жандыкка ырыскы берген, каалаганы бейишке, каалаган дозокко киргизе турган, качан кааласа өлүм берип, жанын алып кое турган, качан кааласа Алла Таала ага өмүр бере турган. Улуу Алла субханаху ва таала. Ким Алла? Ошол айтып атат. Бизди жаратуучубуз айтып атат. Биздин кошоюнубуз айтып атат. Бизге жашоо берип аткан Алла айтып атат. Бизге ырыскы берип аткан Алла айтып атат. Бизге иман берген Алла айтып атат. Ден соолук берген Алла айтып атат. Ата-эне, бала чаканы берген Алла айтып атат. Алланы жакындан тааныйлы, чырайлуу тааныйлы, Алланы жакшы көрөйлү. Ла илаха иллаллах, Алланы тааный турган калима. Ла илаха иллаллах, Аллага сыйына турган калима. Алладан ала турган калима. Алла берүүчү, Ал-Ваххаб, суратпай туруп берүүчү, күттүрпөстөн туруп берүүчү. Демек Алла Тааланы угайлы. Алланын каалоосу эмне экен? Вала афина анин нас, адамдарды кечире бил. Таква болгуң келеби? Адамдарды кечир. Адамдарды кечир. Жакындарды кечир. Жүрөгүң каалабайт, мен билем. Нафсың каалабайт да сен кечиргенгечи. Мен өтө жамандаган дейсиң. Мен өтө урган дейсиң. Мени сыйлаган эмес өмүр бою. Майны. Пайгамбарыбыз 21 жылдык зулумдукту кечирди. Сизге бизге зулумдук эмне? Бир платок бербей койсо ошо зулумдук да сизге. Чөсө бизге устукан бербей койсо ошол да. Жакшы күтпей койду, салам алейкум дебей койду. Муну ушу зулумдук бизге. Башка эч кандай бизди уруп тепкилеп бир жерге қан сындырып пындырган жери жок. Болор болбогон эле сөз. Эч кандай мааниси жок бир. Бир дүнүйө бир кичине эле. Ошо иншалла кечире билели. Күн сайын кечирели, күн сайын. Күн сайын бейиш каалайбызбы? Күн сайын даражан каалайбызбы? Күн сайын жүрөктөгү рахатты каалайбызбы? Күн сайын кабырдагы нурду каалайсызбы? Кечире билиңиз. Күн сайын кечириңиз. Жүрөктү күн сайын таза кармаңыз.